Достор, бүгін Тоқтоғұл шаарынын ыңгайлуу шарт муниципалдык ишканасындабыз. Мына техникалар көрдүңүздөрбү? Чачылган, бузулган, анан кийин шаардын ичинде таштандыга толду дейсиздер. Мен сиздерге азыр мына ишкананын ичинде кандай иш аракеттер болуп атат, эмне кемчиликтер бар, эмне үчүн шаардын ичинде тыгынга толгон, эмне үчүн биз эффективдүү иш алып бара албай атабыз, же болбосо реформа кыла албай атабыз. Жүрүңүздөр мында бир сыйра сиздерге көз жүгүртүп коеюн. Эмне үчүн мэрди мен кет деп айтып атам, эмне үчүн бюджетти көбүрөөк чогултушубуз керек деп чырылдап атам. Жоон карап турсаңыздар азыр. Салам алейкум. Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Мына мен бир катар ушул жерде маселелерди угуп жүрөм дайымачы. Азыр могу ишкананын ичине келдим. Жеринде мына кызматчыларга түз суроолорду берейинчи. Бүгүнкү күндө шарттар кандай, сиз бул жерде кароо белеңиз, а? Жүрүңүздөр, бир сыйра кыдырып келели азыр. Чыныгында мынакей ыңгайлуу шарттын жетекчиси кандай иштеп атат? Мэр кандай иш алып барып атат? Сиздерге кам көрүп атабы? Коркпой эле айта аласыздарбы? Коркпой эле айтам мен. Жумуштан алган учурлар болуп атабы? Сиздерди коркуткан жокпу? Жок, бизден жанагы эме деген ушул кемгерчиликти айтканда, бизден Нурлан деген сакалчан бала арыз жазып ушул кемчиликти айтты эле, мына иштен кууду. Азыр Бишкектин тазалыгын иштеп атат ошол. Кетип калды. Кетип калды. Ал мына ичпечи, чекпечи түз жүргөн балдарды куугунтуктап мен кетем деп кетти. Өз калоосу менен куугунтуктады эле. Ушу суу чыкпайт деп суу жөнүндө жазды, абетибиз жок деп жазды абалы. Анан айлыгыбыз аз деп жазган, март менен иштеше албайбыз деп жазды эле. Аны куугунтукту аким да билет. Аким да билет. А өзү кандай иштечи эле? Жакшы иштечи. Өзү сонун иштечи абалы. Алдыңкылардан болчу. Эми азыр ошол сууларды айтыптыр, кемчиликтерди айтыптыр. Барбы суу азыр? Жок да суу азыр. Канча болду? Былтыртан бери жок суу. Былтыртан бери жок. Өгүн чогулушту деле, качыга да айттык биз суун чыгарып бер деп. Биз суун чыгарып бер деп аракет кылып айтканда, мына училищенин жанынан декабрь айы болчу, 2 скваттер менен казып берип, жарым энергия келген токтотуп койду. Мына зданиянын астына келген, чыксаңар деле турат, жарым токтотту, баарын жазган мал казды да кайра барып, тоң экен деп каза албай койду деп, 2 скваттер эмес өтпөй койду деди да. Мына эртең менен деле Марска айттык, суу жок чыгарып бер депчи. Эмне ошо 1 жылдан бери суу жок иштеп атасыздарбы? А суу жок кантип иш болду анан? Ой, ишканада. А кантип сиздер шаардын баарын тазалайбыз деп атасыздар? Көрүп койгула мынакей, мына душу мына. Эчтеке жок мынакей. Бияк култап койгон, мына азыр ачтым. Суу жок мынакей. Мына урматтуу мэр, мына бир базып келип көрө алгыла. Анан кийин айтса жаман көрөсүңөр. Мэр аны билет өзү, суу чыккан. Мэр да билет, мына могул ишкана билет. Бүт билет. Бүт билет. Арыз өргүнө, арыз сессияга да арыз жазганбыз депутаттардын сессия ушул жөнүндө. Төрага коюп да койбоптур, сессияда депутаттар бири да билген жокпуз да. Жаап койду өзүлөрү. Бул жер столовой. Столовойда бир топ акчалар кеткен да буга. Мунаны салынганда 4 миллионго салынды мына. 3 миллионго салынды. А эмне болду эми? Бул эч иштебей турабы? Иштебей турат мынакей. А силер кайсы жакка эз аласыңар? Кайсы жакка тамак ичесиңер? Бир куптар болчу, кийин бир депутаттар келип аштырып берген, азыр кийимдерибиз турат, анан кийин баарын өзүбүздүн мешелке жасап алганбыз, сыртка чыга алып атканбыз. Ушу менен отурабыз мынакей. Бирдемесен куугунтукта кетишти де ишканадан дейт. А сиз эмне кызмат кыласыз азыр? Мен рабочумун. Рабочумун, ушу тазалыкты иштейм. Канча рабочий бар жалпы? Жалпы биз 12биз. Биз жалпы 12 рабочий бар. Ошо шаардын ичин баары тазалайсыздар сиздер? сиздер? Шаардын ичин полный тазалайбыз. Бүт. Даже өлүп калган ит, өлүп калган мышыктан өнүн алдырат. Бүт биз тазалайбыз. Айлык маянаңыз? Айлык маянабыз 22 миң алам, аз айлык жетпейт эчтеке. Таза канча аласыз үйгө? Таза колума тийген 22 миң алам. Таза 22 миң алам. Жетпейт. Канча балаңыз бар? Мен өзүмүн 7 балам бар. Колумда азыр бир кызым бар, жетим күйөө балам өлүп калган, ошону багам, 3 өзүмөн 4 5 үй бүлө багам, 5 балам бар, 5 жан бар. Мына осудаки дегенди көргүлө, барсаңыздар өлүктөр, кечиртемен жүктөр, эттин өлүктөрүн өпкө чирип жанына бара албайсың. Эми ошого жараша бул жактан сүт аш берип, кичине мындай кам көрүп атабыз сиздерге? Барбы? Жок. А былтыр тамак ичип атабыз деп өдүңүздөр беле, алмастын убагында бир аз чай ичип калдык деп. Алмастын убагында ичкенбиз, азыр бул жан келгенде бул жок кылып койду. Тамакты жок кылып койду, эми жок. Ошо эле. Алмастын убагында эмне чай ичтиңиздер эле? Тамак ичтиңиздер эле? Тамак, положено тамак ичтик. Түшкө маал. Азыр жок. А эмне себептен жок болобу? Билбейбиз аны, начальниктер билет да, биз каяктан билебиз. Айттыңыздарбы? Биз ишчи келек буга чейин деп. Бардыгыбыз эле айттык. Ишчи элек, өзүлөрү деле билет. Ишчи элек, эми мындан кийин жок деди. Булар айтты, оогатыңарга 1000 сомдон коштум деди. Ушу 1000 сом кошулуп жүрөтмүш. 22 миң айлак, 21 миң алам. 20 алам деди. Ошонун ичинде 1000 сом бар экен. Окатка деген. Ошо эле.
Мына урматтуу мэр, урматтуу жетекчилер, айтса жаман көрөсүңөр. Мэриядан акчалар бөлүнгөн. Мынакей урматтуу аким, урматтуу кыргыз эли, эми кантип иштейбиз мындан башка депутаттарчы? Мына көргөзүп атам, иштей албайсыңарбы? Кеткилечи. Суранып атам, бергилечи бир түзүк адамдарга. Урматтуу аким мына мен депутатмын, өзүм милдетим так аткарып атам, көрсөтүп атам. Мына наразычылыктар бар. Мен талабым кеткиле. Кеткиле, бул жерди коргулбайчы, элди коргулбай, мына могу кызматкерлер бардыгы жашынакай айлык маяназын көтөрүп бериш керек. Техникалык базаны чоңойтуш керек. Мына могундай бир суу, майда барат иштерин баарын бүтүрүп бериш керек. Же бөлөкө бербейсиңер, же өзүңөр кылбайсыңар. Мына мен кейип айтам. Мен өкүнүп айтам силергечи. Кеткиле ошон үчүн. Техникалардын баары болсо эскирди. Буну баарын жылдап жаңылаш керек да. Элдердин саны болсо өзүп атат. Не дейсиң башка? Кейисиң да. Мына техника да бузулуп калдыбы? Жок, бул оң эле баш керек. Бул жанагы саркынды бир нерсе сордурган техника да? Туалет тазалаган машинада. Туалетти ким тазалайт? Ушу машина тазалайт да. Ушу тазалайт, буга бир рабочий кошо барат бизден балдарда. Мына канат деген бала көп барып жүрөт, мына бала. Чычкандан бери биз алабыз да. Бүт токтогон. Ушу болот, барып келет кошо. Иштейт бул оң эле. Сиз кандай шарттар жакшы элеби? Мына кыйналган жоксузбу? Кичине сүт ичип атасызбы эми? Жанагындай бардыгын сордурат. Каяка төгөсүз анын баарын? Эми атышкаган ылдыйжан да бар, ошого төгөбүз барып, алып барып. Ал жак кандай акыбал бүгүнкү күндө? Мындай толуп калдыбы? Эмне болуп атат? Толуп эле. Актылы толуп калган эки жагы тең. Эмне болот? Эмне ашырып төгөрөсүзбү алып барып өмүр бою эле? Ошол жака төктөс ошол жака төгөбүз да. Водитель өзү ошол жака алып барып төгөт, болду. Төгүп коелу азыр. А сиз жардамчыбы ага? Мен болгон силаңга кармап сорушканга жардам берем, болду. Сопур да жакта отурат. Мынакей. Ушундай жашоочу, ушундай мынакей кичинекей ишкана каржысын да чоңойтуш керек. Муну мындай могул жумушчулардын баарын жакшылап караш керек, чай бериш керек, сүт бериш керек. Анын баары буга такалып атпайбы? Айланып келип элечи. Эффективдүү аны ишке ашырыш керек да. Мына достор, бүгүн сиздерге мен ыңгайлуу шарт ишканасынын абалын тааныштырдым. Мына душу бар, душу иштебейт. Туалети бар, туалети мына сыртта экен. Өстөрүнүкү болсо суусу жок экен. Айлык маянасы жетишсиз, техникалар мынакей жетишсиз, бузулган, мындайчы. Аянт болсо кичинекей иштеш керек да, иштеш керек. Иштеш керек болгонучу, аракет кылып, ойлонуп иштеш керек, билбейм. Менин талабым иштесин, же кетсин. Достор, сиздер менен бүгүн Болот Дүйшүналиев, Токтогул шаар кеңешинин депутаты болду. Кийинки чагылдырууларда мына дал ушул жерлер оңолдубу? Текшеребиз. Ага чейин менин каналыма катталыңыздар. Көрүшкөнчө лайктан басып, катталганды унутпаңыздар.